Замандын агымына жараша түрдүү техникалардын, саркеч кийимдердин жана башка буюмдардын өзгөрүп туруусу сыр эмес. Ошол эле учурда күркүргөн күз мезгилинде өзгөчө суроо талапка ээ болгон үлпөт көйнөктөрүнүн да жаңы стилдери пайда болууда. Бүгүн биз сиздерге дал ушул үлпөт көйнөктөрдүн кандай түрлөрү суроо талапка ээ болуп жаткандыгын баяндап беребиз. Ар бир кыздын кыял болгон үлпөт көйнөктөр Адистин айтымында бул жылы башка жылдарга салыштырмалуу жөнөкөйлүгү менен айырмаланууда. Себеби азыркы учурда ашыкча таштарсыз, өтө кенен жайылбаган ак түстөгү көйнөктөрдү тандаган кыздардын саны арбын. Жөн гана ак түстөгү органза материалындагы колдору фонарик болгон көйнөктөргө суроо талап жогорураак. Анан дагы көпчүлүк кээ бирки айрымдарыбыз без кольцо кийгенге дагы сурап калышат. Мисалы үчүн башта шампанский цветтеги же болбосо жалтырактары бар, бисерлери бар көйнөктөрдү кийгенди каалашса, азыркы учурда жөн гана удобный, өздөрүнө ыңгайлуу болгон жөн гана ак түстөгү материалдагы көйнөктөргө аябагандай кызыгышат. Анан дагы без шлейф кийгенге дагы кызыгышат. Мисалы үчүн 2-3 жыл мурда шлейфи бар, фотосессияга шлейфи менен түшкөндө аябагандай тренд болгон. Азыркы учурда ушундай гана көйнөктөргө суроо талап жогорураак. Бул көйнөктөр ашыкча кооздоосуз, жөнөкөй, бирок назик иштелип чыгып жаткандыгы үчүн да көпчүлүк кыздардын тандоосу болуп жаткандыгын айткан Адист, мындай көйнөктөрдүн түзүлүшү 80-90 жылдагы үлпөт көйнөктөрдүн дизайнына окшош болуп өзгөрүп жаткандыгын кошумчалады. Азыркы жаңыдан кирип келе жаткан тренд болуп, көпчүлүк көйнөктөр могул жерден токтоп, үстүнө чейин, моюнуна чейин тор болуп, анан тордун үстүнө ар кандай жасалголор дагы тренд болуп келе жатат. Бул жаңыдан кирип келе жаткан, анан көпчүлүк көйнөктөрдө дагы моундай белдемчилер дагы тагылган. Ошондой эле азыркы учурда бир мезгилдерде салттуу түрдө тагылып калган тажылар да актуалдуулугун жоготкон. Анын ордуна түрдүү көлөмдөгү жөнөкөй шурулардан, кооздуктарды пайдалануу көпчүлүк кыздардын табити. Мындан сырткары келинди өзгөчө көркүнө чыгарып туручу фаталарга болгон суроо талап да өзгөргөн. Фаталар азыркы учурда ар ким ар кандай өздөрүнө ыңгайлуу кылып, көйнөгүнө жарашыктуу кылып тагышат. Бирок көпчүлүк басымдуу кылган узун фатаны көбүрөөк сурашышат. Азыркы мисалы үчүн көпчүлүк мамлекеттерде тренд болгон жөн гана узун түшкөн көйнөк менен узун фата таккан айымдар көп болгон үчүн ошого дагы узун фата көп сурап келишет. Көпчүлүк адистер кыздарга модага ылайыктуу, бирок өзүнүн бет түзүлүшүнө, боюна жана моюн узундугуна карай жарашыктуу көйнөктөрдү тандоо керек экендигин сунуш кылышат. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.